муфтиятта азыр кээ бир адамдар иштеп атат, ошол эле бир илими жок, мисалы диний средний болсо эмени бүтө элек, светский жагын, бирок аларды себептер менен комиссия, ошол жерде катыштардуу комиссия макул болду деп туруп, Орозбек макулун берет да берип коет. Бунда муфтийдин эч кандай алы жетпей атат. Не дегенде бул иште бул Орозбектин тиешеси, аттестационный комиссияга тиешеси жок болуш керек эле да. Биздин кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекетинин ичинде бирден бир кыргыз элинин келаткан каада салтын тебелеп тепсөө менен биздин мында да мурунда айтылып кеттик элек, бир дагы реакция жасалган жок. Мусулмандар дин башкармасынын чөйрөсүндө жаш балдардын арасында ушунчалык аябай тескери саясат жүргүзүлүп, дин жагынан динди жамынып алып бөлөк жакка ооп кеткендер аябай көп болуп атат. Ошо менен биз эми айыл аксакалдары иш жүргүзүп атабыз. Бирок ошондой болсо дагы мусулманчылык дини башкармачылыктын көзөмөлүндө болуп, мындай бир жакшы кенен кезир район боюнча, акимият боюнча ушундай жыйындарды өткөрүп, жаштардын арасында ушундай жакшы жолдо баскандай кылып айтылып келбесе, бул эң кыйын иш болуп атат.